Анан мисалы ата энелерге айтабыз, ошо өзүңөрдүн соц баракчаларыңарга, статустарыңарга балдарыңардын сүрөттөрүн койбогула, балдарыңар менен видеолорду көп койбогула, анткени ошол жасалма акылман менен интернетте кылмышкерлер ошол келбетин колдонуп же ошол видео балаңыздар менен видеолорду көрүп ошонун үнүн колдонуп, ошондой сиз айтып кеткендей ар кандай видеолорду кылып балдарды мындай буллинг кылса болот да. Эң биринчи ата энелерден сабактарда, мектептерде үйрөткөн адистер да болуш керек да. Ошо өзүн кантип балдар сактаса болот, ошондой чабуулдар болсо кандай кадамдарды биринчи кылыш керек. Мисалы ата энесине айтыш керек, же ата энеси алыс жерде болсо өзүнүн чоң ата чоң апасына же эжейлерине, агайларына кимден жардам сураса болот.